ниет турасында айтылған хадис бар. Шол хадиске кішіне тоқталабыз, ушуга окшогон атайын хадистер бар. Негизи ниет маселесіне келгенде, бұл ниеттин түбі Құранда өзі Құдай Таала ушундай деп баштап айтат. Астағфирулла. Құран аятында астағфирулла وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sadaqallahu azim. Ошол аятта ниеттин түбү ибадаттарда ниеттин парз экендиги ошол аят менен тастыкталат. Ошол аят менен негизделип бекемделет. Алла Таала бұл аятта жалпысынан кимге динди түшүргөн болсо, аларга Алла Таала демек пайгамбарларга, алардын үммөттөрүнө динди тек гана калыс Алла үчүн гана карман кыла, динди Алла деп тутун кыла, ибадатты Алла деп кылгыла, эч бир нерсени аралаштырбастан, дүйнө, башка максатты аралаштырбастан, тек Алланын разылыгы үчүн деп, калыс Алла үчүн деп кылгыла, ошентип силер намазыңарды окугула, ошентип силер зекетиңерди бергиле. Мына ушул туура дагы дин болуп эсептелет. Мана ушуну кылган үммөт туура түз үммөт болуп эсептелет. Мана ошол мусулман адам Кудайдан келген динди карманып туура жашаган адам болуп эсептелет дейт. Жалпы бул аятта мааниси ошондой. Демек, ниеттин зарыл экендиги туурасында аяттар келген, анан ниеттин зарыл экендиги туурасында хадистер келген. Биздин сабабыбыз хадис болгондугу үчүн хадиске токтолобуз. Бул ниетке байланыштуу, ыхласка байланыштуу аят хадистер абдан көп. Ошондой аяттардын дагы бири астагфирулла وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Sadaqallahu azim. Анан бул аяттарда жалпысынан ошол ыхлас менен ниетке токтолгондуктан, негизги Аллага биздин кылган амалдарыбыздын, сүйлөгөн сөздөрүбүздүн, иштерибизден кылган бардыгынын эле кабыл болушу үчүн ошол ниеттин түздүгү, ыхластын болушу шарт. Эгер ниет болбосо, ыхлас болбосо, амалдар кабыл болбойт. Ниет, ыхлас деген эмне? Ниет, ыхлас деген бул ошончолук мусулман үчүн кымбат нерсе. Бул өтө зарыл нерсе. Буга өтө мээнет кыла турган иш. Жөндөн жөн эле ниет түздөлүп калбайт. Жөндөн жөн эле ыхлас келип калбайт адамга. Аны үчүн адам иманы күчтүү болуш керек. Иман күчөгөндө адамдын ыхласы да, ыхласы күчөп, ниети тазарат. Иманы начар адамдын ниетинин түздөлүшү кыйын болот, ыхласы да күчөбөйт. Пайгамбарыбыздан мындай bir hadis бар. Ал hadis İnnemel a'malu bin niyat деп башталат. Мына ушул hadis сөзмө-сөз мааниси амалдардын сообу ниет менен гана болот дейт. Эгер амалым сооптуу болсун десеңиз, кылган ишиңиз сооптуу болсун, сүйлөгөн сөзүм сооптуу болсун десеңиз, анда ниетиңизди түзөшүңүз керек. Эгер ниетиңиз бар болсо жакшы, Алланын разылыгы үчүн деген, анда ал кылган амалыңызга сооп аласыз. Эгер андай ниетиңиз жок болсо, же бир жаман ниет кылып аткан болсо, Кудай сактасын, анда ал амалга сооп жок. Тескерисинче, кээде туура эмес жаман ниетине адам сырткы кылган амалы жакшы, бирок ниети жаман болгондугу үчүн сурак берип, жаза болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн бул ниет деген шариятыбыздагы даат ибадаттардын
eң жақшысы болып есептеледі. Дат ибадаттардың түбі, тамыры, негізі болып есептеледі. Ниет жашыруын болады. Ниет жүрекке байланыштуу болады. Ниеттин орду жүрек, жүрөктө ниет кылынат. Шон үчүн пайгамбарыбыз айтат, кейде бирөөлөр мындай кылган амалдары сыртынан бирөөгө көрүнүп коюшу мүмкүн да, ниети жакшы болушу мүмкүн. Кейде бирөөлөр жакшы иш кыла албаганы менен ниети жакшы болот. Бирөөлөр жакшы иш кылганы менен анын жакшы иши ичинде ниети өлүп калган. Ниети жок бир жакшы, элге көрүнөбү, башка болобу, ниети башка да, амалы жакшы болгону менен ниети жаман. Жанагы кээ бир байкуштар жакшы амал кыла албаганы менен, чоң иш кыла албаганы менен ниети жакшы, ниети түз, бирөөгө жамандык каалабайт. Анда бул ушул пайгамбарыбыз айтат, сахих хадисте, ниетул муъмини хайрун мин амалихи. Момун адамдын ниети анын кылган амалынан жакшыраак дейт. Себеп дегенде, адам ниет кылганда бул жүрөгү менен жакшы ниет кылат дагы, аны эч ким укпайт деле, аны эч ким көрбөйт деле, аны эч ким билбейт деле. Эгер ниети түз болсо, ал Алла үчүн болот. Ал ниетин эгер бирөө сөзүнө чыгарып, мен ушундай ниет кылдым эле, ушунтум эле десе, анда айткандан кийин, ал тилге чыккандан кийин кээде мактанып, элге көрүнүш үчүн, бирөөгө жагыныш үчүн өзүнүн ичиндеги ниетин сүйлөп койсо, анда сообунан айрылып калышы мүмкүн. Көбүнчө ушундай жакшы ниеттерди айтпастан Кудай билсин. Адам ичине жашырып, муну пайгамбарыбыз айткан хадис ошону айтып атат. Ичине жашырып, Алла билсин деш керек. Ошон үчүн ниетул муъмини, момун адамдын ниети хайрун мин амалихи, анын кылган амалынан жакшыраак дейт. Ана ушулга байланыштуу негизги жанагы биз айткан хадис мына бул Азирети Умар разияллаху анхудан, Умар ибн Хаттаб, пайгамбарыбыздын шарияларынын экинчиси, халифасы, экинчи халифа Азирети Умар ушул хадисти айтат минбарда туруп. Анан ондай жана хадистин чынжырын кыскача бир аз болсо дагы 3-4 кишини жазып коелу. Бул хадисти демек өзү пайгамбарыбыз айткан. Анан бул пайгамбарыбыздан хадисти Азирети Умар уккан. Азирети Умар ибн Хаттаб Азирети Умар уккан. Азирети Умардан Алкама деген киши уккан. Алкама ибн Ваккас дейбиз, Лейси Алкама. Анан бул Алкамадан Алкама Азирети Умар пайгамбарыбыздан угуп минбарда туруп Умар айтты. Азирети Умардан башка бирөөлөр риваят кылган эмес да, муну Азирети Умар минбарда туруп айткан, көп эле адамдар уккан, бирок башка бирөөлөр муну риваят кылган эмес. Бирок риваят кылган ким болгон? Алкама болгон. Анан бул Алкамадан Мухаммад ибн Ибрахим деген бир. Мухаммад деген киши. Мухаммад ибн Ибрахим, Мухаммад деген киши угат муну. Анан ал Мухаммаддан Яхья деген киши угат. Яхья ибн Саид дейбиз, Ал-Ансари, шу Яхья деген угат. Анан ушул Яхьядан, мына бул азыр пайгамбарыбыздан кийин 4-чү киши болуп атат. Ушудан кийин анан көп кишилер угуп тарап кеткен. Бул демек азыр жанагы биз айткан хадистин 3 түрүнүн ичинен кайсынысына кириш керек болот? 3-чүгө, хабару вахидке кирет. Хабар вахид. Анан дагы ал ичинен бөлүнөт, аларды айтабыз Кудай кааласа. Демек бул хадис иннамал а'малу бин ният, амалдардын бардыгы ниетине жараша сооп болот. Ошол хадисти Азирети Умар, муну жаттап алсаңыз да болот ушунчасын. Азирети Умар пайгамбарыбыздан укту, Азирети Умардан Алкама укту, Алкамадан Мухаммад ибн Ибрахим, Мухаммад деген киши укту, Мухаммаддан Яхья ибн Саидин Ал-Ансари, Яхья деген киши укту. Анан Абдулла ибн Мубарак угат, анан ошентип тарап кетет бул хадис. Бул хадисте эмне дейт? Иннамал а'малу бин ният ва иннама ликулли имриин ма нава
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sadaka Rasulullah. Mana şol hadis. Bol hadisni İmam Bukhari rivayet kılat özünün sahih kitabında. Bir top jerde İmam Muslim rivayet kılat bol hadisni. Demek bol hadis sahih hadislerden bolu eseptilet. Bol hadistin sahih ekenliginde alımlardan bardığı bir doğuştan. Bol hadistin ordu şunçalık çoğun bizden dinde ulu hadislerden iman payduvallarının, iman ericilerinin, iman negizinin biri olu eseptilet bol hadis. İmandı kuvattap düşündürgen imanınızı kötüre turgan hadislerden. Anan çında öyle hadis terden içinde öte ordu çoğun hadis. Bul jana başında aytkanday başında bul garip dep koyat. Bir kişiden rivayet kılıngan habar vahidtin bir ile kişiler rivayet kılıp keleberse şonu garip dep koyat. Bul hadis demek başçağı uşunday garip bolgan bir kişi kılıp dört katar adamlar birinden biri olup bir gana kişiler rivayet kılıp andan keyin etek jağı gelip bir zamanda anan bul janan jayılıp ketken, maşhur bolup ketken de etek jağı gelip. Şonun için bunun baş jağı garip, etek jağı maşhur dep koyat. Hadis alımları bul hadisni şol berele Hazreti Umar taraptan gana rivayet kılıngandıgını aytıp kelet. Anan Hazreti Umar'dan da birle janağı Alqama gana rivayet kılat. Alqamadan dağı birle bunu Muhammed ibn İbrahim rivayet kılat. Al Muhammed'dan anan Yahya ibn Sa'id Yahya rivayet kılat Al-Ansari. Anan Yahya'dan keyin tarap ketken Abdullah ibn Mubarak rivayet kılıp şondan nары köçöp tarap ketken. Yahya'dan bir 200'dey adam rivayet kılat dep aytatdı. Hadis alımdarışı. Sahih Muslim'nin şarhında şonday deydi. Bir 200'dey adam rivayet kılgandan şo menen nары köçtey tarap ketken. Anada rivayet kılganda jönököy adamlar emes. Bul akırkı jana Yahya degen 4-nчү muğundan bul hadistegi çenjerden 200'den aşık hadis imamları, hadis ilimdeki çoğun alım imamlar rivayet kılgan. Mana şol sahih Bukhari, Muslim goxşoğundur. Mana şu azırkı jana 4-nчү kişi şol Yahya ibn Sa'id dedik be. Uşul adamdan İmam Bukhari rivayet kılat. Yahya'dan. İmam Bukhari rivayet kılıp kitabına girgizet. Anan İmam Muslim dağı rivayet kılat. İmam Bukhari özünün janağı sahih kitabında bunu 5-6 jerde en birinci kitabının baştalışında rivayet kılat. Anan iman degen kitabın içinde iman dep tema koyup şol iman kitabında rivayet kılat. Anan nike kitabında Aytık koldu azat kılığı kitabında, hicrat kitabında, tarkül hiyal kitabında, ana nuzur dep bir neçe kitaplarga bölötdi hadis dışında gelgende. Şulardan bardığında rivayet kılıp keltiret. Anan bul hadis bir ile söz menimiz bir neçe türlü sözdör menen rivayet kılınat. Biz alarga zarıl emes sağa toktolboybuz. Bul jerdegi hadistin negizgi manisine kulak salıp koyunuz. Bul hadistin kichine okuyası var. Bul hadistin okuyası şunday. Bul paygambarımızdan aytkan hadisleri dağı aytılganda jön aytılbaydı. Bir sebepten ulam aytılatdı. Paygambarımız bir işti köröt, birödün sözün ugat, birödün kılıp atkan işin köröt. Jedağı başka bir sebeplerden ulam paygambarımızın bul ozundan çıkkan berekeli sözler jön çıkpaydı. Her bir çıkkan sözdün bir sebepleri oladı. Anan bilgen sahabalar je başkalar bul hadisti paygambarımız aytkanda mınday bolgan anam muну uşintiп aytkan dep aytıp kalışatты. Oşonu biz hadistin aytılуу sebebi deymiz. Anı Arapçada bul hadis ilimde sebebul vurud dep aytat. Sebebul vurud.
hadistin айтылу себеби. Бұл hadistin de şonday айтылу себеби бар дейді алымдар. Бұл hadistin себеби şol болған, Пайғамбарыбыз Меккеден Мединаға көчкөн кезде Пайғамбарыбыз менен кошулуп башка да сахабалар көчүшкөн. Алла уруксат берген, Алладан уруксат болгон хижрат кылгыла дегенде. Biz Mekke'den Medine'ga көчүүнү hicrat deybiz. Бұл Kur'an'da da айтылат, Пайғамбарыбыз hadislerinde gelet. Бұл hicrat окуясы musulmanlardan dinin сактап калыш үчүн, dinge мээнет кылыш үчүн, Allah'ın buyruğun, Пайғамбарыбыздын buyruğun аткарып, Пайғамбарды ээрчип, dinin сактап калыш үчүн шундай hicrat кылышкан. Demek hicrat деген биздин тил менен көчүү. Бұл Mekke'den Medine'ga көчүү болуп эсептелет. Мына шу Пайғамбарыбыз Меккеден Мединаға көчкөндө hicrat кылганда, мындан ары hicrat кылганда деп айта берели, сиздин кулагыңызга отурсун. Бул сөздү сиз биздин динибиздеги болгон эң чоң окуялардын бири ушу hicrat окуясы. Анан жана биздин мусулман жыл санагындагы hicri жыл санагы деп коебуз. Hicri жыл эсеби мусулман жыл санагын себеби ошол hicrattан башталат да. Ошондон бери жагына мусулмандар жыл санак кылып, жаңы жыл санакты баштаган Азирет Умар, шону hicri жыл санагы дейбиз. Демек, hicri жыл санагы менен шол hicrattан улам башталгандыктан мусулмандар мына бүгүнкү күн 1443 жыл hicrattан бери Пайгамбарыбыздын көчкөндөн бери ушунча убакыт өтүптүр. Анан дагы бул мусулмандардын календары жыл санагы, мына hicri жыл санагы айдын ова 1443 жыл. Ай календары бар го. Айдын жаңырышы менен, айдын бүтүшү менен айды эсептейбиз. Мейли ал 29 күн болобу, 30 күн болобу, бул айдын жаңырышында 31 күн болбойт. 28 күндө болбойт. 29 болот же 30 болот. Bir ай 29'dan, bir ай 30'dan жаңырып, шунтуп bir жыл болот да, 12 ай. Муну Пайгамбарыбыз хадисте шунтуп айткан. Bir ай шунтуп 29 күн болот, bir ай 30 күн болот деп Пайгамбарыбыз колу менен көрсөтүп, ишара кылып, мына бул ай 29, bir ай 29 болот да, bir ай 30 күн болот деп баяндап берген. Демек ай жаңырганда шондой болуп, жаңырып бирде 29, кээде биздин жана Рамазан айы шонтуп 29'dan жаңырып калат. Болуптур анда. Бұл ушул Пайгамбарыбыздын hicrat болгондо, биз бул хадистин бая себебин айтайын деп атабыз да. Ошол hicrat болгондо Меккеден Мединага көчкөндөрдүн арасында кээ бирөөлөр, кээде шундай ниети бая түз Алла же Алланын расулу пайгамбар болбостон башка бир нерсени ниет кылып дагы көчкөндөр болгон экен. Анан Пайгамбарыбызга ошол жетип калат. Анан ушунда Пайгамбарыбыз ошол хадисте айтат. Бул хадисте эмне деп атат? Амалдарга сооп ниетине жараша болот. Ар бир мусулмандардын кылган амалдарынын сообу ниетине жараша болот. Ниети болсо сооп болот. Ар бир адамдын кылган ниети бар. Ар бир адам кайсы бир нерсени ниет кылат. Кимдин hicrаты, Меккеде Медине болгон hicrаты Алла үчүн, Алланын расулу үчүн болсо, анданын hicrаты Алла үчүн, Алланын расулу үчүн болгондой сооп берилет. Kimdin hicratı köçköndögü negizgi sebebi niyeti dünya olsa deydi. Al dünyasına jetet. Adam başka soğuk verilmeydi. Kimdin niyeti ayal bolsa al ayaldı nikelev alışı mümkün. Şöndüp köçüp barıp andan başka soğuk bolboydu. Demek kim kanday niyet kılsa hicratında al ошол hicratındagı köçköndögü niyetine jetet andan başka nerse bolboydu. Bol hadistimday жалпы кыргызча того термани шундай. Мындан алынчу бир топ маанилер бар. Бул окуясы, бул хадис неге айтылды десеңиз, жанагы бирөөлөрдүн ошол Меккеде Мединага көчкөндө ниети башка болгондо Пайгамбарыбызга жетти деп эдикпи? Бу жерде бир окуя ошол бир киши болгон экен. Ал бир Умму Кайс деген аял болгон экен. Умму Кайс деп коет, Кайстын энеси. Деген эне. Уммул Кайс десе Кайстын энеси. Ушинтип тергеп койгондо Кайстын энеси. Баланча Нешматтын апасы дегендей. Умму Кайс деп ошентип аталып калган аял бар экен дагы, ал киши
hicrat kılıp özü, iman keltirip Mekke'den Medinaga köçüp ketedi. Anan anı Mekke'de jakşı görüp kalgan bir kişi var eken. Anan bul Medinaga köçüp ketkenden keyin oşol ayaldı nikelep alsam dep jakşı niyet menen ele nikelep ele jakşı şeriatka tuuralap üylönöyin degen niyet menen birok oyu şol ayal bolup niyetinde nikeleyin, nikem alayın, üylönöyin degen niyet menen Mekke'den Medinaga köçkündü. Andan çıkarıdağı berdi dünyana aytып atat. Demek kee bir öylerde alımlar aytat bul hadisten manisine qarap. Demek Mekke'de Medina köçkünde şu dünyanda niyet kılgandar bolgan okşaydı. Je mümkün uşul adam özü dağı ayaldı üylönöyin dep anan dünyanda niyet kılgan bu. Çıkılıp paygambary uzanan şonu uqqandan keyin mana şol hadiste aytatdı. Anan bayağı kişiге muhaciri Ummu Qays. Bul şu Ummu Qays'tın muhaciri. Muhacir degen bayağı köçmendi. Atayın Mekke'den Medinaga köçüp bardı. Şu Ummu Qays üçün köçüp bargan köçmen dep atalıp ketken eken. Muhacir Ummu Qays dep koyçken. Ana şonda şol hadis aytıldı. Berde emi bulga okuyası. Bul hadisten aytılуу sebebi uşul boluptur. Paygambар şunu karamadan şol hadiste aytkan eken. Birok zarlı bul hadistin içindeki manisi. Bizge kerektüsü dinimizden bir payduvalı katar eseptelgen niyet, amallardan içinde niyet öte zarıl ekendigin. Kede amalından dağı niyeti zarıl ekendigin Peygamberimiz aytты dedik. Niyetul mu'mini hayrun min amelihi. Momun adamdın, imandu adamdın niyeti anın amalından jakşı bolup kalat deydi. Sevkiyede amal kılıp atkan kesteçi adam men şunu kılıp atam dep birөө göre kalsa, başka bolsa, biröyle ruh kalsa, maktap kalsa, sen mınдай kılgan turbaysың, mınдай kılgan turbaysың dese, kede niyetimiz amalды kılgandan keyin деле özgörüp ketет da. Aga sүйүнүp, кубанып, ana men ушундай кылганымды билип калды, мунаулар ушинтип айтып атат деп таза ana баягы сообузду аз айтабыз анан. Sүйүнгөндө албай эл билгендиги үчүн эмес. Алланын буда да бир сыры бар экен. Мен жашырайын дедим эле. Жашырылбай ушул билинип калды. Кудайым сообун кемитпесе экен. Кудайым мага иман бер, мына ынсап бер, көкүрөгүмдө ошол эл жакшы көрсө, элдин жакшы көргөнү үчүн мен сүйүнбөйүн. Амалымды сен кабыл кылсаң болду. Деп адам дагы андан кийин ичин ниетин түздөшкө туура келет да. Şon üçün bul niyet ötö zarıl. Bul hadis şol niyet tuurasında aytılıp atat. Buyursa bul hadistimde jalpıça mani şol, bul hadisin negizgi içindegi mani, mazmunun bu okşogondagı zarıl hadisler var. Kuday buyursa keyinki sabakta ulantabız. Hazır vaktimiz bitip kaldı. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.